يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد O Müslüman bir tuğandar Allah'ta kövrük ibadat kıla turgan jana imanımızdı bir жаңылап ала турган Ramazan ayı жақындашып келе жатат. Мына ушул үммөткө дагы бир Allah жана анын элчиси улуулаган, ыйыктаган Ramazan ayı кирип келүүсүнө саналуу күндөр калды. Allah Taala Kur'an'da mınday deyt: "Şehru Ramazan ellezî unzile fîhi'l Kur'an huden linnâs ve beyyinâtin minel huda vel furqan." Bul Ramazan ayında adamlarga hidayat tuğra jol bolup, hidayat jana Furqandan turgan anık dalilder katары Kur'an düşürüldü. Allah Taala bul aydı oroza tutuu menen ötkөрүүnü farz kıldı. Allah Taala bul ayda түнкү ibadetlarda turuunu şariat kıldı. Bul ay көптөгөн артыкчылыктарга, фазилеттерге, жакшылыктарга толтура. Жана ажыр сооптору чексиз. Kim bul aydın soğuptorundan kuru kalsa, al iyigiliksiz adam, ziyanga uçuragan adam. Kim bul aydın soğuptoruna jetişken bolsa, al baktululuktu kolga kiritken pende. Oşonduktan bul ay sıylı konok biz üçün. Bul ay sabırduluk jana ibadat jana Kur'an ayı. Momun pende bul konoktu күнөө жасоо менен жана бекер пайдасыз нерселер менен алектенип тосуп алуусу момун кишиге жарашпайт. Бул айдын түндөрүн фильмдер, сериалдарды көрүү менен же ар кандай компьютер оюндарын ойноп өткөрбөө керек. Же анын күндүзүн жалкоолук, же күнү бою уйку менен өткөрбөбүз керек. Ramazan ayı жылына bir жолу келет. Bir Ramazandan kийинки Ramazanга чейин кандай иштерди жасап жибердик? Каалайбызбы, каалабайбызбы? Бул жашоо бүтө турган жашоо. Түбөлүк жашоо үчүн эмненин даярдыгын көрдүк. Эмне даярдык көрдүк? Албетте күн сайын өтүп жаткан күндөр, сааттар бизди өлүмгө жакындатып алып барып жатат. Ölümden kim kaçıp kutulgan? Ar bir saat bizde oşol ölüm saatine jakındatıp kele jatat. Ar bir can ölümdü tatat. Allah Taala Kur'an'da bunday deyt: "Kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu mulâkîkum." Aytey Muhammed, çındığında siler kaçıp jatkan ölümgö siler sözsüz jolgasыңар. Siler kaçıp jatkan ölümgö sözsüz jolgasыңар. Өткөн Ramazandan bul Ramazanga jakındatıp kelgenimiz, өткөн Ramazandan bul Ramazanga oşol jetip kelgenimiz, bul ölümgө jakındap kalganыбыз. Жылдар boyu, жыл boyu kabırlarda жаткан adamlar, alar ümit kılışat. Bir жылдан bir gün berilse, oşol günü bir Allah razı bola turgan jakşı iş jasasam dep kıyaldanışat. Biz bolsa bir Ramazandan kийинки Ramazanga чейин бекер сөздөр менен, пайдасыз нерселер менен, талашып тартышуулар менен алектенип жүрөбүз. Дүйнөнүн артынан түшүп, акыретти унутуп койдук. Айланабызда биз менен бирге жүргөн адамдардын кебирин өлүм
алып кетті. Біз таныған, туған, жана танымаған адамдарды өлім алып кеткенін жақсы білеміз. Бирок ибрат сабақ албай жашап жатабыз. Кала берсе, бұл адамдардың өлімі бізге тиешеси жоқтой. Алар сыяктуу біз да өлөбүз го. Түбөлүк жашоого жақын арада сапар тартабыз. Урматтуу туугандар, бұл Рамазан айын качан мусулмандар асмандагы Рамазан айын көрүнүсү менен башташат? Календар менен башташпайт. Бир себептер менен асман бүркөк болуп, Рамазан айы көрүнбөй калса, Рамазан айын көрө албай калышса, Шабан айын 30 күн толтуруп, кийинки күн Рамазандын 1-чи күнү болуп саналып, ошол күндөн баштап кетише берет. Муну бизге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде айткан: "Суму ли руятихи ва афтиру ли руятихи, фа ин губби алейкум фа акмилу иддата шаъбан 30." Рамазан айынын розосун айга карап туткула, жана айга карап Рамазан айынын розосун бүтүргүлө, оозуңарды ачкыла. Эгер силерге күн бүркөк болуп кала турган болсо, анда Шабан айыны 30 күн толтуруп, кийинки күндү Рамазандын 1-чи күнү деп баштай бергиле. Эч кимдин укугу жок Рамазан айын 1 күн алдын же 2 күн алдын баштап алуусу. Бирок бир инсан дайыма нафил орозолорду кармап келет. Мына ушул күнгө туура келип калды. Рамазандан 1 күн алдын же 2 күн алдын орозо тутуусу, ошол нафил тутуп жаткан орозосу, мисалы үчүн дүйшөмбү күн же бейшемби күнүнүн орозосу. Мунун зыяны жок. Адаттагы кармап жүргөн нафил орозосун кармай берет. Шабан айынын 29 же 30 күнү нафил орозосу ушул күндөргө Шабандын 29-30 күнүнө туура келип калса, ошол күнү нафил орозосун тута берет. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, имам Бухари жана имам Муслим риваят кылган хадис, Анаби Хурайра радhiyallahu anhu qal, Абу Хурайра радhiyallahu anhuдан риваят, qala Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла тақаддаму Рамадана би саумин яумин ва ла яумайн илля раджулун кана ясуму сауман фалиясумху." Рамазандын алдынан 1 күн алдын жана 2 күн алдын орозо кармап алдын өтпөгүлө. Бир гана киши тутуп келген адаттагы нафил орозосун кармап алган болсо, орозосун кармай берсин. Дагы 1 күн бар, ал күндөр шак күндөр деп аталат. Ал күн шак күн деп аталат, шек күн деп аталат. Бул нерсени адамдар билбей калат. Азыр Рамазан айыбы же Шабан айыбы? Кайсы бир себептер менен Рамазан айын көрбөй калышты. Рамазан айын көрбөй калышты. Күн бүркөлдүбү? Бул күндө эч ким орозо кармаганга болбойт. Адатта ал дүйшөмбү, бейшемби орозо кармап жүргөн болсо да, ошол күн шек күнгө туура келип калды. Дүйшөмбү күнү же бейшемби күнү шек күн болуп калды. Анда орозо кармоо арам, дүйшөмбү күн болсун, бейшемби күн болсо да. Хадисте келген: "Мен сама al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Ким ошол шек күн орозо кармай турган болсо, Абул Qasim бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям лакабы, Абул Qasimге күнөөкөр болду дейт. Кимде ким шек күн орозо кармаган болсо, бүгүн Шабан айыбы же Рамазан айыбы деп шектенип калган күн орозо кармаса, ал Абул Qasimге күнөөкөр болгон болот. Абул Qasim бул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Мына аз күндөр калды. Рамазан айына ким жетет, ким жетпейт? Аллах өзү билет. Аллах барыбызды Рамазан айына жеткирсин. Биз үмүт кылабыз. Рамазан айы кирип келсе да, ал Рамазандын акырына чейин жашайбы же жашабайбы? Муну да Аллах өзү билет. Мейли Рамазанга жеткен болсо, кийинки Рамазанга кимге насып кылат? Ошондуктан Аллахтын пенделери орозону ошол айга жеткен кезде чечкиндүүлүк менен кармаганга киришүү керек. Аллах разы болгондой орозо тутууга аракет кылуубуз керек. Күнөөлөрдү таштайлы. Ошол күнөөлөргө кайра кайтпагандай болуп, орозону баштайлы. Ар бир пенде туткан орозосун сактап калсын. Бузуп коюудан орозосун сактоого аракет кылуубуз керек. Урматтуу туугандар, бул айда бекер сөздөрдү таштайлы. Болбогон сөздөр дүйнө жана акырет үчүн пайдасы жок. Бул нерселер жүрөктүн өлүүсүнө себеп болот. Бекер пайдасыз сөздөрдү инсан сүйлөй берсе, жүрөгү өлөт.
Ар бир инсан өзү менен өзү алек болсун. Кур'ан окуу менен алек болуусу керек. Дуа жана истигфар менен өткөрүү керек. Бул Рамазан айы жакшылыктар жасоо үчүн биз үчүн чоң бир шанс, чоң бир мүмкүнчүлүк. Мечитке көбүрөөк келүү керек, садаканы көбүрөөк берүү керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдардын эң берешени жоомарт эле Рамазан айы болгон кезде өтө бир берешенирээк болуп кетет болчу. Рамазан айында бизге үлгү пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Рамазан кирип келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабаларын кубандырган. Анаби Хурайра радhiyallahu anhu قال رسول أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayet Allah'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. İza dakhala Ramazan futtihat abwabul cennet ve gulliqat abwabu cehennem ve sulsilatish shayatin. Eğer Ramazan ayı kirse beyiş eşikleri açılat, tozok eşikleri jabılat, jana şeytanlar başı yegen mına şunday çekten çıkan şeytanlar kişendele çinjirlanat. Başka bir hadiste Atakum Ramazan, sizlerge Ramazan ayı kirip geldi. Şehrun mübarek, berekeli uyuk bolgan Ramazan ayı. Faradallahu azza ve celle aleykum siyamah. Allah Taala bul aydan rozosunu sizlerge farz kıldı. Tuftahu fihi abwabus samai. Bul ayda asman eşikleri açılat. Ve tughlaqu fihi abwabul cehim. Asman eşikleri açılatından maksat beş eşikleri açılat. Ve tughlaqu fihi abwabul cehim. Tozok eşikleri jabılat. Ve tughallu fihi maradatu shayatin. Çekten çıkan başı yürgen şeytanlar kişendele çinjirlanat, baylanat. Lillahi fihi leyletun hayrun min alfi şehrin. Mına şol Ramazan ayında 1000 aydan jakşı bolgon kadir tün var. Men hurima hayraha, kim mına şol kadir tündün jakşılığından kurjalak kılgan bolsa faqad hurima, kurjalak kaldı, kuru kaldı. Başı yürgen cin şeytanlar çinjirlanat. Bul ayda yemi İbn Rajab rahimahullah aytdı. Bul hadis dalil musulmanlar biri-birin Ramazan ayı kirip gelgende kutuktuluğuna dalil. Ramazan ayı kirip gelgende Ramazan mübarek dep musulmanlar biri-birini kutuktasa bolat. Musulman kişi oşol Ramazanda takva bolgonga hareket jasoos керек. Antkeni bul takvaluluk dinimizin negizlerinin biri. Muna ошондуктан musulmanlar Ramazan ayının kirүүsü menen bir-birini kuandırsın. Musulman kişi kандай эми Ramazan ayı menen kuanbay koyboyt. Beyiş eşikleri açılıp tursa, tozo eşikleri jabılıp tursa, Allah Taala şeytanlardı baylap koysa, mu'min kişi sүйünbөй koybosa kerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "İza kana awwalu leyleti min şehr Ramazan." Eğer Ramazandan oşol birinci tünü suffidatish shayatin ve maradatul cin. Şeytanlar oşol başı yürgen çekten çıkan şeytanlar kişendeler. Çinjirlanat. Jana oşol başı yürgen cinler dağı kişendeler çinjirlanat. Ve gulliqat abwabun nar felem yuftah minha babun. Tozok eşikleri jabılıp bir de bir eşik açılmaydı. Ve futtihat abwabul cennet felem yughlaq minha babun. Beş eşikleri açılıp bir de eşik bir jabılmaydı. Ve yunadi munadin ya bagil hayr aqbil ve ya bagil şer aqsir. Bir çakırucu bolat. O jakşılıkты kavlooçu adam, jakşılıkты kavlooçu pende, jakşılığını jasa. O jamanlıktan tıyılуучу pende, oşol jamanlığından tokto dep gün sayın bir çakırucu çakırıp turat. Velillahi utaqa minan nar ve zalika kullu leyletin. Ramazandın her bir tünü tozoktan kutulgan pendeler bolat. Эми бул hadisten bir пайдала турган болсок, түрмөдө отурган киши amnistiyanın kavara kelgen вакытта ал кандай кубанат? Allah Taala tozoktон kutulуу мүмкүнчүлүгүн ар bir Ramazandын түнүндө берет. Анаби Хурайра радhiyallahu anhu قال Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra radhiyallahu anhu'dan rivayet Allah'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Men sama Ramazana imanan ve ihtisaban gufira lehu ma taqaddama min zanbih." Kim Ramazan ayın iman menen jana Allah Taala'dan ajır soopторду talap kılgan awalda tutsa, karmasa, oroza karmagan bolsa, anın murdagı күнөөлөрү keçirilet. Eger anın çoğun күнөөсү bolgon bolsa, Ramazan ayı kelse dagı al keçirilbeyt, al çoğun күнөөгө өзүнчө tooba kılууsu керек.
Аллах Таала Құранда айтады: "Кул би фадлиллахи ва би рахматихи фа бидзалика фальяфраху ва хайрун мимма яжмаун." Айт, Мухаммад, Аллахтың фазилети жана райымы менен сүйүнүшсүн. Бул нерселер алар топтогон нерселерден жакшы. Пенделер топтогон нерсе бала чака, мал мүлктөн жакшы дегендей. Өткөн салихиндер Рамазан айы кирген вакытта бири-бирине кубандырышкан экен. Риваяттарда келишинче Муалла ибн Фадл жана башкалар Рамазан айына 6 ай калганда Рамазан айына жеткирүүсүн талап кылып дуа кылышкан экен. Рамазандан кийин 6 ай Аллах Тааладан розосун кабыл кылуусун суранышкан. Яхья ибн Касир рахимахулла айтат: өткөн салихиндердин дуасы болгон экен. Алар Аллахка мына ушундай сөздөрдү айтышкан. Мына ушундай дуа кылышкан экен: "Аллахумма саллимни ли Рамадан ва саллим Рамадан ли ва тасалламаху минни мутақаббалан." О Аллах, мени Рамазанга жеткир. Мага мүмкүнчүлүк бер, аны туура өткөрөйүн. Туура аткарайын, туура орозо кармайын. Аны менден кабыл кыл. Мына Рамазан айында түнкү ибадат бар, таравих намазы. Таравих намазын калтырбагыла. Бул намазга кайдыгер карабайлы. Бул намазындагы өтө сооптору, өтө ажыр сыйлыктары жогорку деңгээлде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна хадихи ссала хайрун мавдуун, фаман истата ан ястаксира фальястаксир." Мына ушул намаз, бул намаз жакшылык. Ошол мындан максат Аллах Таала шарият кылган ибадаттардын эң жакшысы, эң абзели бул намаз. Эгер аны ким мүмкүнчүлүгү болуп көбөйтө турган болсо, көбөйтсүн дейт. Анткени парз ибадаттардын эң абзели, эң артыгы бул парз намаздар. Жана нафил ибадаттардын эң абзели нафил намаздар. Бул намаз жакшылык. Мына ошондуктан мына ушул жакшылыкка аракет кылуу керек. Жана ошондой эле Рамазан кирип келгенден кийин, инсан орозо кармагандан кийин, ошол пенденин ошол Рамазан айынын орозосун кармоосуна, ошол фажыр намазына чейин, эрте мененки таңкы намазга чейин ниет кылуус керек. Ким таң аткандан кийин ниет кылган болсо, орозосу болбой калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман лам юбаййит сияма кабла ал-фажр фала сияма лаху." Ким эгерде ошол багымдат намазынан алдын орозого ниет кылбаган болсо, Рамазан айынын орозосун тутууга ниет кылбаган болсо, анын орозосу жок деди. Орозонун ниети кээ бир адамдар жасай турган тил менен боло турган ниет менен айтылынбайт. Кээ бир адамдар навайту ан асума шахра Рамадан, мен Рамазан айынын орозосун кармоого ниет кылдым деп тили менен айтышат. Орозо тутууга ниет кылдым деп тили менен айтышат. Бул мындай нерсе айтылынбайт. Махаллухан калб, ниеттин орду жүрөк. Эми ар кимибиздин кол астыбызда балдарыбыз, аялдарыбыз, ошол кол астыбызда ошол өзүбүзгө таандык нерселер бар. Мындайча айтканда, балдарыбыз, аялдарыбыз дегендей. Биз аларга жоопкербиз. Балдарыбыз балага жашына жеткен болсо, аларды орозо кармоого буйруубуз керек. Эгерде балага жашына жетпеген болсо, аларга ошол орозо зыян болуп калбаган абалда аларга орозо тутууну үйрөтүп баруу керек. Аларга зыян болбогон абалда аларга орозо тутууну үйрөтүп баруу керек. Аллах Таала баарыбызды Рамазан айына жеткирүүсүн сурайбыз. Аллахка мына ушул Рамазан айында жакшы тараптарыбызды көрсөтөйлү. Аллах Таала баарыбызды ушул Рамазан айына жеткирсин. Аллаху алам ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.